келет мамлекетке мен түшүнбөйм. Бул жекешкер Максут Али Мөнөков Кара Суу районунун Шарк айыл өкмөтүнө караштуу Кашлак айылынын 4-чакырымында пескоблок чыгарып ишкерлик менен алектенет. 9 сотек жерде 2012 жылдан 2017 жылдын декабрь айына чейин ижара акысын төлөп иштетип келген. Айыл өкмөт карамагындагы жерди кайра узартып иштөөгө арызын жазып, биринчи аукцион өткөн. Ага Максут Али Мөнөков жана Инамиддин Камилов катышып, жүйөлүү себептерден экинчи аукцион өтмөй болгон. Бирок кайра аукцион өтпөй туруп эле жер Инамиддин Камиловго берилген. Экинчи аукцион кылбастан Камилов Инамиддинге жер адиси Акматов деген жер адис, Шарк айыл өкмөтүнүн жер адиси. $1000 алып туруп, комиссия түзө коюп өздөрүнчө. Комиссиянын айыл өкмөтүнүн токтому жок комиссия түзгөнгө. Өздөрүнчө комиссия болуп туруп, $1000 алып туруп, ушул жерди Камилов Инамиддинге өткөрүп коюп атышат. Шарк айыл өкмөтү ушинтип бизди ишкерликке тоскоолдук кылып атат. Жер адистери президенттин айткан демилгесине каршы иш кылып атышат. Талаштуу жерге 2018 жыл үчүн жер салыгын төлөп койгон Максут Али Мөнөков пескоблок чыгарып жабдууларын чыгарбай жумушун уланткан. Бирок тынымсыз текшерүүлөр жана соттук иштер башталгандыктан ишкер кетирген чыгымын актай албай калгандыгын айтат. Ал эми жерди ижарага алган Инамиддин Камилов Мөнөковду жер бошотуп бербей, өз билемдик менен иш кылгандыгы үчүн сотко берген. Бүгүн бул маселени Кара Суу райондук соту карамак. Мында жабырлануучу келбегендиктен соттук иш артка жылды. Беренеде өзүндө көрсөтүлүп турат. Материалдык зыян же мамлекетке, же коомго, же болбосо физикалык жактарга келиш керек. Бул жерде бир дагы материалдык келген залал жок. Бул жерге кызыктар Кара Суу районунун прокуратурасы и Кара Суу районунун ички иштер бөлүмүнүн тергөөчүлөрү. Кызыктар болгондуктан ушундай акыбалга келди. Жабырлануучу Инамиддин Камиловго коңгуроо чалып, байланыша алган жокпуз. Бул эки тараптуу талаштуу маселеде жердин документтери кайсыл ишкерге таандык экендигин Шарк айыл өкмөтүнүн башчылыгынан, жетекчилигинен маалымат алуу үчүн келгенбиз, бирок тилекке каршы эрте менен жана ошондой эле бүгүн күндүн экинчи жарымында дагы айыл өкмөт иш бөлмөсүндө жок болду. Жана ошондой эле Шарк айыл өкмөтүнүн орун басары, жер адистери дагы жумушунан байкалган жок. Көп күтүүдөн улам тийиштүү жетекчиликке коңгуроо чалсак алган жок. Шарк айыл өкмөт имаратындагы каналардын дээрлик көпчүлүк бөлүмдөрү иш убактысында бекилүү турду. Кара Сууда бизде эме болуп атат. Программа боюнча окуу болуп атат. Ал окуудан эртеден бери жокко? Кечке келишет. Бүгүн кечкурун кирем. 3 күндөн бери болуп атат бул. 3 күндөн бери жумушка келек, ошол Кара Суу районунда ошол жакта жүрөт, э? Окуу болуп атат. Ал кыла турган жумушту ким кылып атат азыр? Убактылуу токтоп турабы? Жер адиспи? Жер адисибиз азыр эмеге кетти, областка. Письмого айтып алып кетти. Калгандарды айтам, мына эме кетти, ответственный секретарь, эмебиз, кадрларыбыз кеткен. Ишканадагы Зарипа Балтаева жер адиси болуп эмгектенет экен. Ал жогорудагы чырлуу иштерден кабары бар. Анын айтымында мыйзамдуу түрдө 2017 жылдын декабрь айында Максут Али Мөнөков менен түзүлгөн келишим бүткөн соң жер Инамиддин Камиловго 5 жылга мыйзамдуу берилгендигин тастыктады. Биз мыйзамдан чыккан жокпуз. Бул иш боюнча прокуратурада каралып атат, сот болуп атат. Бул времяны, кандай десем, убакытты чозуп атат. Бул жерден чыгып кет десек болбой. Себеби бул жылда дагы иштеп калыш керек. Мен төлөп койдум дейт. Основания болуш керекпи төлөш үчүн? Хотя бы колунда бир аренда бир нерсеси болуш керекпи төлөгөнгө? Хотя бы договор болуш керекпи төлөгөнгө? Алар төлөгөн жок. Кара Суу райондук соту бул чырлуу ишке байланыштуу соттук отурумду 19 октябрда карайт. Ижара келишими бүткөн соң ар бир жаран жерди бошотуп бериши керек же мыйзамдуу түрдө жаңы келишимдерди түзүп иш алып барууга милдеттүү. Адыл Акжол уулу, Самат Сейдамат уулу, жаңылыктар.